Ош шаарынын ач айылынан таңдар 1 миллион 300 миңден 3 чек чыйып калды. Болуна дагы 6 сотиктен. Таңдар 3 чек бир жерде жайгаштыр. 6 сотиктен. Эми жерин караңыздар. Мына ушундай жакшынакай жерде жайгашкан экен. Азыр биз Ош шаарында ач айылына турабыз. Эми бул жерге силер кантип чыйып келесиздер десеңиздер, Фуркат бар го туугандар. Мал базар бар. Эки заправканын ортосу менен түз чыйып келсеңиздер болот экен. Анан экинчи жагы 10 адыр менен чип келсеңиздер болот экен. Мына бул жакта уже 10 адырды көрүп атасыздар, э. Анан бул чектин айланасына уже үйлөрдү куруп баштаптыр. Бул жактан этектен дагы үйлөр куруп келиптир. Анан бул тарапта дагы мынакей туугандар караңыздар, бул жерде үйлөр бар экен. Азырда биз турган мына дөңдүн аркы бетинде дагы үй бар экен туугандар. Анан уже алган чектен элдер мындай кылып жакшынакай кылып калыстар менен кагып айланып тосуп баштаптыр. Туугандар, эми бул жерге буюрса ген планда бар экен. Мектеп, садик, анан ФАП, мечиттин да бул жакта месталар бар экен. Мына этекте көрүп атасыздар, мына жашыл бак болуп турган, мына ушул жакка курулат экен, примерно ээсинин айтымы боюнча. Достор, мына ушул чекти байкап көрүңүздөр. Арзан бага чыгып калды. Анан кимде ким ушул ач айылынан ушундай жакшынакай жерден чек алам десеңиздер, ушул чекти достор менен бөлүшүп коюңуздар. Келечеги бар жер экен. Сонун кошумча этегинде дагы туугандар баягы 40 жылга бул жакта сүйлөшүп ала турган, бул жакта чеги жери дагы бар экен туугандар. Жүрүңүздөр, азыр где-то бул жер канча, бир 20 сотикпи, 30 сотиктей мына жакта жери бар экен. Бул жакта сиз ушул чекти алсаңыз кошумча бак кылып иштетсеңиз болот экен, туугандар. Көрдүңүздөр, мына этекте көрүп атасыздар, мына этекте сарайлар да бар экен, малдар дагы. Анан бул жерде мал караганга, тоок бакканга, үндүк бакканга, кой бакканга негизи жакшы экен. Эч кимге мешайт дагы этпейт экенсиздер. Туугандар, телефон номерлерин жазып коем, ээси менен байланышка чыксаңыздар болот.